Шаардын аймактарындагы ортомчу ишкерлер өздөрү уюштурган базарларда көмүрдү сатууну жай айынын соңунда эле баштайт. Шахталар ачык болуп, баа дагы арзан болуп турганда кардарлар кышка камылга көрбөй көмүр сатылбай калат. Качан гана суук түшкөндө алармандар көбөйүп, нарктын көтөрүлүшүнө түрткү болот дешет сатуучулар. Көмүр кендерде нарк 4 сом 20 тыйынга чыгып, өткөн жылга салыштырмалуу 1 сом 50 тыйынга кымбаттаган. Күйүүчү майдын баасы өсүп, айдоочулардын да чыгымы көбөйгөн. Базарларга көмүрдүн келиши 6 сом 20-30 тыйынга барып жатканын ортомчу сатуучулар айтат. Теңме-тең көтөрүлгөндө саларкачы. Ошонун эсебине ондой кошулган жокпу го ончодон. Ош биринде өзү 4 сом 20 тыйындан болду дейт көмүр наркы. Анан оерге барып өз күтүп жатып каласың 3-4 күн. Онун сенасына кошулат. Ошо буяка келиши 6 сом 20 тыйын 30 тыйынга айланат да. Анан бу жерде оттун 6.80-7'den bereriz. Ana jetkizip bersek 7.20 7.30'dan bereriz. Jetkizip dastavkасы içinde. Көмүр алууга келген Жумабек мырза көмүрдүн баасына нааразы. Жарым тонна алууну көздөп кымбаттаган наркы туура келген жок. Ар бир кардар электр жарыгын үнөмдөө зарылдыгы жаралып турган мезгилде көмүрдүн баасын көзөмөлгө алууну суранышат. Кымбатчылык эми жылына мен 3,5-4 тонна жагам. Меники беркиндей иштип балам. Мен майда мынандай жагам. Şu пешкеден да. Ошого өттүм да беркиде көмүр кымбат болуп калды, ала албай калдык. Азыр мыналарды 7,5-ден 8'den бөлүшөт. Onu жага албай калды да. Бизе мен 5 тонна кетсе, будан мага 40 миң кетип атат. 50 миң сом, будан бир 25-30 миң кетет. Ошону карап, возможность ошого карап кымбат болуп пешке алгам мен. Ana. Ошо печке менен аз жашап атабыз 2 жылдан бери. Президенттин Ош облусундагы өкүлү ишкерлер менен жолугуп 15-октябрдан тарта атайын базарларда сатылуучу көмүрдүн баасын 6 сомдон жогорулатпоого макулдук алган. Кара алтынды түз ортомчусуз алып келүү боюнча кендин жетекчилери менен сүйлөшүү жүргөн. 7 райондун борборлоруна акысыз базарлар ачылып, калктын айрылуу катмарын оту менен камсыздоо жүрүп жатканын облус башчысынын орун басары айтты. Ишкерлердин чыгымын эске алып, кара алтындын наркын 5 сомдон көтөрбөгө мүмкүнчүлүк бар экендиги эсептелинген. Көмүрдүн баасы былтыркы 2021 жылы социалдык сатуу пункттарында 5 сомдон болгон. Быйыл күйүүчү майлардын кымбатташына себебинен бир аз өзгөрүшү мүмкүн, кымбатташы мүмкүн. Бу бааларды турукташтыруу боюнча сүйлөшүүлөр, ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Кыргызстанда 17-октябрдан баштап көмүрдү экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Мындай чечим өлкөдө көмүргө болгон суроо талап көп болгондугуна байланыштуу кабыл алынган. Парламенттин жыйынында өкмөт башчысы Акылбек Жапаров электр станциялары ишканасы Казакстандан 400 миң тонна көмүр сатып алуу боюнча келишим бар экендигин айткан. Өлкөнүн энергетикалык объектилери жылуулук сезонуна 1-ноябрга карата даяр болуп калышын жана бүгүнкү күндө иштин 90% бүтүп калганын эл өкүлдөрүнө айткан. Абал кыйын болгондуктан былтыр эми берки мурунку министр энергетикабыз Демилге көтөрүп, кара кече көмүр ишканасы 750 миң тоннанын тегерегинде казалам. Ал эми консорциум болсо, ошо кара кече кенди иштеп аткан. Алар бир 300 миң тонна эле казалабыз деп окончательный расчетторун бергендиктен, азыр биздин министрибиз Казакстан менен Узбекистан, Туркмениядан сүйлөшүп атат. Ошонун ичинде Казакстандан 400 миң тоннага чейин көмүр алабыз деген расчетторубуз бар. Ал эми Ош облусунда 22 көмүр шахтасы болсо, анын 15-inde кара алтын казылып жатат. Түштүк аймагына көмүр чет өлкөдөн импорттолбойт. Электр энергиясынын тартыштыгы жаралып калбаш үчүн Улуттук энергохолдинг күз-кыш мезгилине керектүүчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөп, жылуулукка жаратылыш газын жана көмүр колдонууга чакырууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.